Салам достор, манаңар кандай? Мен оюмча жакшы деп ойлойм. Силер менен кайрадан Балапан шоу программасына жоолуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бизде бүгүн өзгөчө конок бар. Алгач коногубуз менен таанышканча биз жагымдуу чыгармага орун берели. Кыргызстан тоолордун мекени, тунук сулар, токойлор кендери, кылымдарга төбөлүп жашайт бир, өсө берген гүлдөгүн мекени, көк асманды тиреген тоолору, ак булутту жандаган соолору, жаратканым сулуулук бериптир, айтып бүтпөс эң бир коз мекени. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Ата журтум алатоо мекени, коргойбуз биз, сактайбыз өзүңдү. Күн нуруна бөлүнүп жерге биз, кыргызымдын эрдигин даңктайбыз. Алатобуз элимдин тиреги, көк асманга желбирейт желеги, кыргызымдын эрдигин даңктайбыз. Бабалардын салтын биз барктайбыз. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Айдар, сен бүгүн өзгөчө конок келди деп айтып калдың. Аны менен алгач таанышып алалы. Бүгүн бизде Дубанбекова Нурбийке. Кандайсың? Жакшы, Кандай келип алдың? жакшы. Кайсы мектептен келдиң? Номер 5 гимназия. Канча жаштасың? 9. 9. Бүгүн кандай өнөрүңдү көрсөтөсүң бизге? Ырдаган. Ырчысыңбы? Аябай жакшы. Канча ырларың бар? 2. Нурбеке 2 ырым бар деп калды. Кайсы ырымды айтып берет болду экен, э? Кайсы эки ырды бизге жатап келдиң? Муңайбай деме менен сары кыз.
Ана эле эже, мага сары кыздар жагат. Анда эмесе сары кыздарды укпайлыбы? Анда Нурбике бизге сары кызды ырдап берчи. Кичинекей сапсары, тай басқаның, бассаң аппан қубанғандай сары, сапсары. Бассаң аппан қубанғандай сары, сапсары. Ай сары қыз, бары жоққа дары қыз, ат қойышты сары де бай болсын бізге дары қыз. Ай сары қыз, бары жоққа дары қыз, ат қойышты сары де бай болсын бізге дары қыз. Дәл бул ырларды сага ким үйрөтөт? Менин апам. Апаң, эки ырым бар дедим, бирок буга чейин да жаттаган канча ырым бар? Ыйык мекени. Биздин коногубузга сенде да суроолоруң барбы? Ооба, суроо бар. Сага мектепте кайсы сабак өзгөчө жагат? Өзгөчө математика сабагы жагат. Дагы башка сабактар барбы сага жаккан? Ооба, орус тил. Неге математиканы жакшы көрөсүң? Анткени менин теңем математика эжеги болгон. Келечекте ким болгуң келет? Мугалим. Неге мугалим болгуң келет? Анткени мен кичине жакшы окуп, анан мугалим болуп калам деп атам. Айдар, коногубуз математиканы аябай жакшы эсептейт экен, ошого жараша математикалык эсептерди берип көрбөйлүбү? Макул. Кана, анда сен берчи. 3 + 3 канча болот? 9. 24 + 7. 24 + 7 17. 5-ке 5 кошсо канча болот? 10. Жакшы. Молодец. Чындыгында эле математиканы жакшы окуйт экенсиң, Айдар, мен Нурбикенин экинчи ырында окугум келип атат. Кайсы ыр болду экен, сурап көрбөйсүңбү? Макул, ана эле эже, мен Нурбикеден сурап берейин. Нурбике, сен экинчи ырың кайсыл ыр? Мунайба деми. Бизге бул чыгарманы тартуулап берчи азыр. Мунайба деми, кайгырба деми. Мунайба деми, кайгырба деми. Капаланба деги, бул да жаштык деми. Болду кайгырбастан, күлүп жүрчү эми. Мунайба деми. Жакшы. Негизи ырларды өзүң жакшы көрөсүң, ыр ырдаганды. Ооба. Нурбике, сен дагы кошумча сабактарга барасыңбы? Кошумча сабак. Кошумча сабак бул сүрөт сабагы. Сүрөт сабагына барасыңбы? Сүрөт тартканда жакшы көрөсүңбү? Ооба. Кандай сүрөттөрдү тартасың? Башня бурана, Норус майрамы, дагы картинка панорама дегендерди. Жакшы. Өзгөчө пейзаждарды жакшы көрө турбайсыңбы? Ооба. Үй бүлөдө канча бир тугасыз? Мен бир эжем бар, мен эң кичүүсүмүн. Нурбике, сен үй жаныбарларын жакшы көрөсүңбү? Ооба. Кайсы жаныбарды көбүрөөк мындай өзүңө жакшы көрөсүң? Мышык. Мышык. Неге мышыкты? Анткени мышык менен жакшы мамиле кылам да. Үйдө мышыгың барбы? Жок. Мени атам жаман көрүп, апам жер тамга көчкөндөн кийин сат берем деди. Буйруса алып берет экен да, Айдар, сенин жакшы көргөн мамлекетиң барбы? Ооба. Кайсы? Япония. Неге? Аякта адамдар таштандыгын ташташпайт. Ал кооз. Чындыгында эле кооз, ал жакта сакура дарактары бар го. Ал мындай өзгөчө кооздукту берип турат. Мага да ошо Япония жагат негизи. Нурбике, сага дагы жаккан мамлекет барбы? Ооба. Кайсы мамлекет жакшы көрөсүң? Бул биз жашаган Кыргызстан. Кыргызстан, сен патриот турбайсыңбы? Мен дагы Кыргызстанды аябай жакшы көрөм, бул өскөн жерибиз болгон үчүн. Айдар, сен Японияны жакшы көрөм деп айтып калдың. Анан биздин кесиптешибиз Айдана ушул Япония жөнүндө кызыктуу фактыларды даярдап койгон экен. Ошону чогуу көрүп келели. Макул. Кеттик анда. Саламатсыздарбы достор? Мен Карабекова Айдана бүгүнкү көрсөтүүбүздө Япония жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө башка өлкөлөргө окшобогон
жана өзүнүн өзгөчөлүгү менен башка элдерди таң калыштырган Япониянын унаалары жөнүндө болмокчу. Токио бул Япониянын борбору. 40 миллионго жакын эл бир гана ушул шаарда жашап келген. Дүйнөдөгү эң көп жашаган шаар дал ушул Токио. Бирок Москва, Пекин жана башка көптөгөн шаарларга караганда бул шаарда унаа тыгындары болбойт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн бийлик шаар ичинде жолдорду акылдуу кылган. Мисалы, аэропортко баруу үчүн акылдуу жолго эле 1000 сомго жакын акча төлөйсүң. Акылдуу жолдон сырткары унаа токтоочу жайлардын баасы да кымбат. Шаардын борборунда 250 сомдон 400 сомго чейин төлөшөт. Японияда унаа айдоо кымбат. Бир эле бензинге эле эмес, акылдуу жолдорго, унаа токтоочу жайларга жана башка көптөгөн нерселерге акчаңды коротосуң. Башкача айтканда, унаалуу болуп башыңды оорутчу япон элдери каалашпайт. Дал ошол себептен бул жакта унаалар арзан баада болсо дагы көптөгөн япон элдери унаа менен жүрүүнүн ордунда коомдук транспорттор менен жүрүшөт. Жыйынтыгында унаа тыгындары болбойт. Мына Япониянын унаалары жөнүндө ушундай кызыктуу факторлорду билип алдык. Кийинки эфирге чейин аман туруңуздар. Айдар, бизге берилген убакыт айына келип жетип калыптыр. Чын эле. Нурбике, сен атаңа, досторуңа салам жолдосоң болот. Менин ата-энеме, эжеме жана окуткан мугалимдериме салам айтам. Мен силерди жакшы көрөм. Рахмат, биз сиздерди чындыгында жакшы көрөбүз. Биздин дагы ушундай сүйүктүү мугалимдерибиз бар, Ооба. Бизге негизи программа боюнча Роза апанын жомоктору бар, билесиңби? Ооба, мен дагы жомокторду чыдамсыздык менен күтөм. Андай болсо Роза апанын жомокторун бирге көрүп келели. Саламатсыздарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм, балдарым. Анда эмесе мен силерге бүгүн жомоктор дүйнөсүндөгү жомокторду окуп берейин. Балдар, мен силерге төлгөчү бала жөнүндө жомок окуп берейинби? Бул төлгөчү баланын акылдуулугун, кандай касиеттер бар экен, азыр ушу жомок окуп бүткөндөн кийин түшүнөсүңөр. Анда эмесе экранга жакын келип, мага жакыныраак болуп, ушу төлгөчү бала жөнүндө жомогумду уккула, жакыныраак отургула, балдар. Илгери бир хан жашаган экен. Анын 40 жигити болот. 40 жигити чогулуп бир күнү ханын казынасынан алтындарын уурдап кетишет. Бирок ол алтындарды ким уурдаганын эч ким билбей калат. Хан болгон жерден издетет, эч ким таппайт, дагы эч ким көрбөйт. Болгон элине хан жар салат. Кимди ким алтындарымды таап берсе, теңин ошол берем дейт. Убакыт билинбей өтө берет. Жоголгон алтындар табылбайт. Хан катуу ойлонот. Дагы бир күнү кыйын деген төлгөчүлөрдү чакырып алып, аларга төлгө салдырат. Төлгөчүлөр дагы таба алышпайт. Хандын 6 айласы кетип, бир күнү абышка менен кемпирдин жалгыз баласын алдырат. Сен менин жоголгон алтындарымды таап бересиң, эгер таппасаң, башымды алам дейт. Бала нар ойлонуп, бери ойлонуп, акыры ханга минтип айтат. Ханым, мага 40 күн уруксат бериңиз.
40 күнгө таап берем. Айткандай 40 күн мен сиздин үйүңүздө жашап, 40 күн кечкисин гана төлгө салам. Мага 40 жаңгак алдырып келип бериңиз деп суранат. Хан макул болуп балага өзүнчө боз үй тиктирип берип 40 күн бакмай болот. Баланын ишенимдүү айткан кебинен шек алган 40 жигит күндө кечинде аңдымай болот. Кантип төлгө салат болду экен деп ойлонушат. Биринчи күнү бала бир жаңгакты алып чыгып жейт дагы. Мына эми 49 калды. Бирөө келди деп айтат. Бул сөздү уккан хандын 40 жигитинин бири таң калат дагы башкаларына айтып келет. Ай, бул кыйын төлгөч экен. Биздин 40 экенибизди билип койду. Алт урсун бирөө келди, 39 калды деп менин барганымды көрүп тургандай билди дейт. Экинчи күнү дагы бир жигит келет. Ал дагы боз үйдүн сыртына аңдыйт. Бул жолу дагы бала жаңгакты колуна алып, мына ошентип экинчиси келди. Эми дагы 38 калды деп айтат. Бул сөздү уккан аңдып келген жигит дагы таң калып, ал дагы айтып келет. Бул кыйын төлгөч экен. Биздин 40 экенибизди билип койду. Чыныбызды айтып эле калгандарды кайтарып берели дейт. Буту аксак бир жигит каршы болуп, жок, эртең мен өзү барып аңдыйм. Эгер менин барганымды билип койсо, анда ачыгын айталы дейт. Бу жолу 40 жигит абдан катуу коркуп, буту аксак жигиттин айтканына макул болушат. Эртеси күнү кечинде буту аксак жигит баланы аңдыганы келет. Бала кечки тамакты жеп болуп, дагы бир жаңгакты колуна алып, мунусу да аксак койдой болгон эми го деп чети кетилген жаңгакты колуна алып, жакшылап карап, мына колума үчүнчүсү келди. Эми дагы 37 калды дейт. Бул сөздү укканда баягы аксак жигит коркуп, бизди билип койду деп өзү кирип келет да, болгон ишти болгондой айтып берип, казнадагы жолгон алтын капчыгынын ичиндеги катыл экенин билгизип, бала сырын ичине катып, хандын эмнесин аяп олтурам. 40 күн мени бага берсин, 40 күндөн кийин айтайын деп ойго келип, мен 40 күн болгондон кийин ханга айтам. Хан силерди жумшайт. Силер болгон алтындарды алып келгендей болгула дейт. Корккон жигит айыбызды ачып салат деген ойго бул сунушка макул болуп сыртка чыгып кетет. Бала ойдо жок жерден алтындар табылып калганына сүйүнүп, 40 күн хандын багуусунда боз үйдө чалкалап жатып, жакшылап эс алат. Качан 40 күн болгондо билмексен болуп, хандын алдына келип, алтындардын кайда катылганын жай сөз менен айтып берет. Хан сүйүнүп, жигиттерин жумшайт. Жигиттери катылуу турган жерден алтындарды алып келип берет. Убада боюнча хан алтындын тегин балага берет. Бала алтындарды алган соң атасы менен энесин алып алыс жакка көчүп кетет да, атасы менен апасын багып, жыргап, куунап, бактылуу жашап калган экен. Мынакей балдар, акылдуу балдар ушундай болот. Силер дагы ата энеңердин сөзүн угуп, бейбаштык кылбай, жакшынакай болуп акылдуу бала болгонго аракет кылгыла. Бул жомоктор, дүйнөсүндөгү жомоктор, бул силердин акылыңарга акыл кошот, тартип, тарбияга үйрөтөт. Ушундай балдар, көрдүңөр балдар, кандай акылдуу бала ата энесин сыйлап, аябай жакшынакай акылы менен ушундай хандын алтынын таап берип, ата энесине жакшы жашаганга шарт түзгөн. Ушундай балдар, анда эмесе бүгүнкү жомогубуз ушу менен аяктаймын. Келерки жолугушканга чейин балдарым сак саламатта болгула. Бизге берилген убакыт чындыгында эле аягына келип жетип калды. Биз досторубуз менен коштошолуп, кийинки эфирден көрүшкөнчө.